Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кайрадан биз география сабагынан, видео сабактан силер менен мен география мугалими Сатыбалдиева Жазгүл. Маанайыңар кандай балдар? Биз бүгүн Австралиянын географиялык абалы жана анын изилдөө тарыхы жөнүндө бүгүнкү сабагыбызды өтмөкчүбүз. Жана бүгүнкү сабактын максаты силер бүгүн Австралиянын географиялык абалы жана анын изилдөө тарыхы жөнүндө маалымат аласыңар. Эми сабакты баштаардан мурда мен Австралия жөнүндө кызыктуу маалыматтарды айткым келип жатат. Австралия башка материктерден асман мелжиген бийик жана жанар тоолорунун, мөңгүлөрдүн жоктугу, жер титирөө болбогону менен айырмаланат. Материк бөлөк континенттерде кезикпей турган өсүмдүктөр менен жаныбарлардын түрлөрүнө, эндемиктерине өзгөчө бай. Материктин дал ортосунан түштүк тропик алкагы кесип өтөт. Австралия жердеги эң кичинекей материк. Материк толугу менен түштүк жарым шарда жайгашкан. Австралияда эндемик өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын мекени. Ал жерде аракеттеги вулкан жок жана жер титиребейт экен. Австралия жердеги эң кургак материк. Аянтынын 1/2 бөлүгүн чөлдөр ээлейт. Австралия материги эң акыркы болуп ачылган материк жана ал европалыктар тарабынан ачылган. Бүтүндөй материкти бир мамлекет Австралия Союзу ээлейт. Эми географиялык абалына көңүл бөлөлү балдар. Австралиянын координаталарын таба турган болсок, ал толугу менен түштүк кеңдикте жана чыгыш узундукта жайгашкан. Материкти мынакей. Анын мисалы биз материктин аянты 7,6 миллион километр квадратты түзөт экен. Ага биз океанянын аралдарын кошсок, аянты 9 миллион километр квадратты түзөт экен. Австралия көңүл бөлүп карасак мынакей. Түндүгүндө Тимор деңизи, Арафур деңизи жайгашкан. Карпентария булуңу, Арнhem Land жарым аралы, Кейп Йорк жарым аралы мынакей баарыбыз көңүл бөлүп карайбыз. Жана Жаңы Гвинеядан Торес кысыгы бөлүп турат. Түштүк бөлүгүнө өтсөк, түштүгүндө Тасмания аралы, Чоң Австралия булуңу жана Бассеф кысыктары жайгашкан. Бардыгыбыз дептерибизди алып чыгып, жийек сызыгындагыларды жазып алалы. Ал жерде Чоң Австралия булуңу, Карпентария булуңу, Арнhem Land жарым аралы, Кейп Йорк жарым аралы, Тасмания аралы, Тимор аралы жана Тимор деңизи, Жаңы Гвинея аралы, Каледония аралдары, аны менен бир нече деңиздер чулгап турат. Материктин четки тумшуктары: түндүк тумшугу Йорк тумшугу, түштүк тумшугу South East Point, чыгыш тумшугу Байрон, батыш тумшугу Steep Point. Материктин четки тумшуктарынын координатасын таап жазабыз балдар. Биз сабактын башында айткандай, материк эң кандай материк дедик балдар? Эң кургак материк дедик, Анда эмесе эң кургак болушуна климаттык алкактардын таасири чоң экен. Себеби материктин көп бөлүгүндө тропиктик алкак жайгашкан жана тропиктик чөлдөр көп аймагын ээлейт. Ошол себептен башка материктерден эң кургак болуп эсептелинет. Материктин түндүк бөлүгүндө субтропиктик алкактар жайгашкан. Субэкватордук. Андан кийин тропиктер, субтропик, мелүүн алкак жайгашкан. Бул ысык алкактардан орун алгандыктан материк жана чөлдөр көп аймагын ээлегендиктен ал эң ысык материк, кургак материк болуп эсептелинет экен. Австралияны чулгаган деңиздер жана океандар. Деңиздер Тасман, Тимор, Карал, Арафур деңиздери жана океандардан Инд жана Тынч океан чулгап турат. Кысыктар Торес, Бассеф кысыктары жана Австралияда эң чоң Каралдык арал, Чоң Барьер Риф аралы. Бул Каралдык аралдарды билебиз, кандай жол менен пайда болот, Эми ачылышына. Материк эң акыркылардан болуп ачылган. Себеби Австралия материги Европадан алда канча алыс болгондуктан
ушул убактагы саякатчылардын көбү обочолонуп алыс тургандыктан ушул эң акыркы материк ачылган. Мисалы Торрес 1606-жылы ошо Жаңы Гвинея аралынан бөлгөн кысыкты ачкан жана кийин ошол кысык Торрестин атынан аталып калган. 15-кылымдын экинчи жарымында Джеймс Кук Австралиянын чыгыш жээктерин ачкан. Андан тышкары орус саякатчылары дагы Австралияны изилдеген. Алардын бири Миклухо Маклай. Бул дагы изилдөө иштерин жүргүзгөн орус саякатчысы экен. Австралиянын рельефине көңүл бөлсөк, материк Австралия платформасында жайгашкан. Ошол себептен түз платформада жайгашкандыктан бул жерде тоо пайда кылуучу кыймылдар, жер титирөө, асман мелжиген тоолордун жоктугу менен өзгөчөлөнөт экен. Анын эң бийик чокусу Касюшка 2228 метр. Чоң суу бөлгүч кыркатоосунун батышында Борбордук Ойдуң жайгашкан жана батышында чоң Виктория чөлү, чоң кумдуу чөлдөр жайгашкан. Жана материктин эң жапыс жери Эйр Норт көлү -14 метр деңиз деңгээлинен төмөн жайгашкан. Австралияда соолуп калуучу дарыялар көп. Соолуп калуучу дарыяларды крик деп атайкенбиз. Мынакей, чоң суу бөлгүч кыркатоосунун сүрөтүнө көңүл бөлөлү. Альпы же болбосо тоонун чокусундагы кар жаткан бөлүгү. Виктория чөлү, чоң кумдуу чөл, Улуру тоосу. Бул дагы австралиялыктарга өтө өзүнө саякатчыларды тарткан тоо болуп эсептелинет. Мынакей, Каралды каралып. Бүгүнкү Австралиянын сүрөттөрүнө да көңүл бөлгүлө. Жана биз башында айтканбыз, эндемик өсүмдүк жаныбарлардын мекени деп. Эндемиктен мурда Австралия чөнтөктүүлөрдүн мекени. Бул жерде кенгуру, чөнтөктүү, аюу, ушул сыяктуу бир нече жаныбарлардын бир гана Австралияда кездешкен түрлөрү кездешет экен. Бардыгыбыз бул суроолорго жооп беребиз, балдар. Түндүктө жайгашкан Тасман деңизиби же Тимор деңизиби? Көңүл бөлүп жооп беребиз. Ооба, түндүгүндө Тимор деңизи жайгашкан. Карпентария булуңу түндүктөбү же түштүктөбү? Азаматсыңар, түндүгүндө жайгашкан. Жаңы Зеландия аралы материктин чыгышындабы же батышындабы? Жаңы Зеландия материктин чыгышында. Тасман аралы материктен кайсы кысык бөлөт? Азаматсыңар, басык кысыгы. Анда эмесе үйгө тапшырма алабыз. Австралия материгин географиялык абалын окуйбуз. Жана контурнук картага рельефтин негизги формалары менен жээк сызыгындагы деңиз, булуң, кысыктарды белгилейбиз жана материктин эң четки тумшуктарын түшүрөбүз. Кийинки сабакта жолукканча балдар саламатта калгыла.